أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сахабалар жашоосун, алардын өмүр таржымалын окуп үйрөнүп баралы. Сахабалардын жашоосун эмне үчүн үйрөнөбүз? Бул тууралуу айта турган болсок, алардын динге болгон кызматтары себеп, баштарынан өткөргөн кыйынчылыктар, машакаттар себеп ислам дини бизге жетип келди. Ахлусунна вал жамаат ишениминде сахабаларга болгон сүйүү болуубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин сахабаларым тууралуу Аллах Тааладан корккула деп айткан. Жана башка бир хадисинде менин сахабаларымды сөкпөгүлө деп айткан. Анткени ахли бидаат болгон кебир адашкан топтор сахабаларды сөгүшөт. Аллах өз сактасын. Аллах Тааладан сурайбыз, биздин жүрөктөргө аларга болгон сүйүүнү бекемдесин. Бүгүнкү биринчи сабагыбыз сахабалар тууралуу Анас ибн Малик ал-Ансари радиаллаху анху жөнүндө. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул кишиге дуа кылган: "Аллахум рузук лаху малан ва валадан ва барик лаху." О Аллахым, малдан жана баладан рызкы берип, береке бергин деп мына ушул сахабасына дуа кылган экен. Энеси Румайса бинти Милхан эки калиманы, көөлүк келмесин ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах мына ушул келимени үйрөткөн убакытта Анас ибн Малик кичинекей болчу. Бул баланын жүрөгү Аллахка жана анын элчисине болгон сүйүү менен толтурулду. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу энесинен угуп жакшы көрүп калды. Бул таң калыштуу эмес. Кээде көз көрбөй туруп инсан бир нерсеге ашык болуп калат. Бул жаш бала пайгамбарыбызга жетүүгө ашык болду. Ошол пайгамбар Меккеден Ясрибке, Ясриб Мадина шаарынын мурдагы аты, мурдагы ысмы. Ошол Ясрибке келсе, ушул үмүт ишке ашса деп кыялданат болчу. Көп өтпөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз шериги Абу Бакр радиаллаху анху менен Меккеден чыгып Мадинага келе жатат экен деген кабар тараганда, бул кыялы ишке аша тургандай, же арзу кылса, үмүттөнсө арзый турган кабар болду. Мына ушул кабар Мадинадагы ар бир үйдү кубанычка бөлөгөн болчу. Ар бир ансардын жүрөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келе турган тарапка бурулган болчу. Алардын ар бири жолду карай күтүп калышкан эле. Күн сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келе жатат экен деп жаш балдар Мадинанын көчөлөрүндө жар салышып чуркашат эле. Алардын арасында Анас ибн Малик радиаллаху анху дагы бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетип келүүсүнө аз калыптыр деген мына ушундай кабар тараганда, Мадинага эл ар кайсы тараптан чогулуп келе башташты. Адамдар жамаат болуп келишет эле. Алардын арасында Анас ибн Малик радиаллаху анху дагы бар эле. Акыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жетип келди. Ошол чоң кишилер жана кичинекей балдар, жаш балдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды уруп алышты. Аялдар жана жаш кыздар үйлөрдүн тамында үстүнө чыгып алышкан эле. Кайсынысы Мухаммад Аллахтын элчиси экен деп өз ара сүйлөшөт болчу. Мына ушул эсте каларлык күн болду. Анас ибн Малик мына ушул күндү көп эстеди. Өмүрү өткөнгө чейин ошол күндү эстеп жүрдү.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадинада отырупташқандан кейін Анас радиаллаху анхудың енесі Румайса бинти Милхан жаш баласы Анас радиаллаху анху менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келді. Анас радиаллаху анху ошол кезде енесінің айланысында ойнап жүрген кичинекей бір бала болчу. Анас радиаллаху анхунун енесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтты: "Бардық ансарлар сізге бір нәрсесін алып келишип белегин беришти. Мен сізге ушул баламдан башка белекти таппай жатам деп ушул баламды ушул өз карамагыңызга, өз кызматыңызга алыңыз. Сізге каалаганча сиздин кызматыңызда болсун" деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жаш баланы кубанып кабыл алды. Колу менен башын сылап койду. Башындагы көкүл чачын нын болгон колу менен кырмайт эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анас ибн Маликти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошентип өз үй бүлөсүнө кошуп алды. Анас радиаллаху анху мына ушул адамдар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эркелетип, жана адамдар эркелетишип Унайс деп чакырышат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылууга татыктуу болгон күндө 10 жашта болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ааламдан өткөнгө чейин анын карамагында болду. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга толук ошол кызмат кылган мөөнөтү 10 жыл болгон. 10 жыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис илимин үйрөнүү менен жүрөгүн хадис илимине толтурду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баскан турганын, кулк мүнөзүн үйрөндү. Анас радиаллаху анху атасынан көрбөгөн көп нерселерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көрдү. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сонун жакшы мамилелерине күбө болду. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эң негизгиси мына ошол Куран сүннөт илимин үйрөндү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүктөрүнө күбө болду. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу өзү айтып берсин. Анас радиаллаху анху айтты: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык адамдар арасында, бардык адамдар ичинде кулк мүнөзү сонун жана жүрөгү кенен ырайымдуу инсан эле. Бир күн мени бир муктаждык үчүн, бир зарыл болгон жумуш менен мени бир жерге жиберди. Мен жолго чыгып, базарда ойноп жаткан балдар менен ойноп калдым. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам буйруган ишке бара албай калдым. Мен ошол жаш балдар менен ойноп болгон убактымда артымда турган бир инсанды келип турганын сездим. Мени кийимимден кармап турат эле. Мен карасам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күлүп, жылмайып: "О Унайс, мен сени буйруган ишке барбадымбы?" деп айтты. Мен кыжалат болуп: "О Аллахтын элчиси, эми барам" деп ошол замат мен дагы жооп бердим. Аллахка ант, Аллахтын элчисине 10 жыл кызмат кылдым. Бир нерсени кылган болсом, аны эмне үчүн кылдың? Бир нерсени жасаган болсом, аны эмне үчүн жасадың? Бир нерсени таштаган болсом, эмне үчүн таштадың деп ошол Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын көрбөдүм. Мына ошол нерсеге күбө болбодум деп айткан экен. Жана дагы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Анасты чакыра турган болсо, аны эркелетип, аны жакшы көргөн себебинен "О Унайс" деп чакырат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул сахабасына wasiyat кылган экен. Бир хадисинде келет: "О балакайым, бир да бир кишиге жүрөгүңдө кек сактап алган абалда таң аттырып кеч киргизүүгө кадыр болсоң, ушундай кыл. О балакайым, бул менин сүннөтүм. Ким ушул сүннөтүмдү тирилсе, мени жакшы көрүптүр. Ким мени жакшы көрсө, бейиште мени менен бирге болот. О балакайым, сен өз үй бүлөңө кирип келген кезде салам берген. Сага жана үй бүлөңө береке болот" деп мына ушундай сүннөтүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызыктырып, мына ушул нерселерге сахабасыны үйрөтүп кызыктырган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ааламдан өткөндөн кийин 80 жылдан артык жашады. Адамдарга көп пайдасы тийди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан калган вахий илимин адамдарга жеткирди. Анас ибн Малик узак өмүрүндө өтө пайдалуу инсанга айланды. Мусулмандарда бир мүшкүл иш болуп калса, Анас радиаллаху анхуга кайрылышат болчу. Бир маселени түшүнүксүз болуп калса, Анас радиаллаху анхуга кайрылышат болчу. Бир адашкан адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хаузу тууралуу бар нерсеби же жок нерсеби деп сүйлөй башташты. Мына ошол нерсе тууралуу Анас радиаллаху анхудан сурашканда, ошол адамдар:
Ушул сахаба Анас радиаллаху анху жооп берген экен: мен бул өмүрдө жашап силерге окшогон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хаузу тууралуу шектенген адамдарды көрөмүн деп ойлогон эмес болчумун. Менин артымда канча жашы чоң адамдар өлүп кетишти. Алар намаз окушса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хаузунан суугаруусун Аллахтан сурашат болчу деп жооп берди. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эстеп жашады. Пайгамбарыбызга жолуккан кезде өтө кубанган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ажыраган күнү жүрөгү, көзү көз жашка толгон эле. Өз амалдарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчүүгө умтулат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн нерсени жакшы көрөт болчу, жаман көргөн нерсени жаман көрөт болчу. Өз жашоосунан 2 күндү өзгөчө эстейт эле. Биринчи күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолуккан күн. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага хижрат кылып келген күндү өзгөчө эстейт эле. Аллахтын элчисинен экинчи күн Аллахтын элчисинен ажыраган күн эле. Эгер биринчи жолуккан күнүн эстесе кубанат эле. Чукур бир кыялга батат эле. Экинчи күн эстеп калса ыйлайт эле. Кала берсе айланасындагы кишилерди ыйлатат болчу. Көбүнчө айтат эле: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде көрдүм. Бизден ажырап ошол дүйнөдөн өткөн кезде деле аны көрдүм. Мына ошол күнгө окшош бир күндү көрбөдүм деген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кирип келгенде бар нерсе нурга толуп, бар адамдардын жүрөгүнө сүйүнүч каптап уруп алган эле. Аламдан өтүүсүнө аз калган убакытта Мадинада ар бир нерсе, Мадинада ошол аламдан өтүүсүнө аз калган убакытта мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды аз болсо дагы мындайча айтканда аз акыркы сааттарында дагы көрүп калдым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга акыркы назар салган күнүм дүйшөмбү күнү эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бөлмөсүнөн парда ачылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүнө караганымда Курандын барагына окшоп жаркырап, мындайча айтканда нурланып турат эле. Ошол күнү адамдар Абу Бакр радиаллаху анху ээрчип намаз окушат эле. Ошол күнү адамдар Абу Бакр радиаллаху анху ээрчип намаз окушуп турушкан эле. Бар адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол караган убакытта толкунданышып, мына ушундай караган кезде Абу Бакр радиаллаху анху намазда турган абалында колу менен ишара кылды. Мына ошол күн дүйшөмбү күнү, ошол дүйшөмбү күнүнүн акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аламдан өттү. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына топурак таштап көмгөн кезде таң калыштуу көрүнүштү көргөн эмес элем, мындан артык таң калыштуу күндү көргөн эмес элем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас радиаллаху дуа кылган эле: Аллахум рзук лаху малан ва валадан ва барик лаху. Аллахым мына ошол сахабамды мал менен жана бала менен рызкылагын, жанага береке бергин деп дуа кылган эле. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын кабыл алды. Малдуу киши болду, зуррияттуу киши болду, балдары көп, перзенттүү киши болду. Өзүнүн перзенттеринен, неберелеринен жүздөн ашыгын көрдү. Ал кишинин өмүрүнө береке берип, ошол бир кылым жашады, 103кө кирди. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатынан үмүт кылган, үмүт кылып көбүнчө айтат эле: кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп айтамын, мен сиздин кызматчыңыз Анас боломун деп айтамын деген экен. Өмүрүнүн акырында ооруп калды, үй бүлөсүнө осуят кылды, насаат кылды. Жана мага ошол өлүм төшөгүндө жаткан кезимде ла илаха иллаллах сөзүн үйрөтүп, мындайча айтканда айтып тургула деп мына ушундай осуят кылды. Бул кишинин өмүрү дагы мына ушундай сонун бир түрдө Куран сүннөттүн негизинде мындайча айтканда өтүү менен жыйынтыкталды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таандык болгон бир кичине бир таягы бар эле. Өзү менен бирге көмүлүүсүн осуят кылды. Ошол кепинге оролуп жатып, ошол кепиндин жанына мына ошол таякты салып коюшкан экен. Бул сахабадан ушул үммөткө дагы көптөгөн жакшылыктар келди. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көп нерселерди, көп хадистерди, көп сүннөттөрдү үйрөнгөн эле. Үммөттө мына ушул 3 сахаба боло турган болсо, хадис илмин эң көп билген, хадисти көп билген сахабалардын 3-үчүсү эле. Биринчиси Абу Хурайра радиаллаху анху, жана Абдулла ибн Умар радиаллаху анху, жана үчүнчүсү Анас ибн Малик радиаллаху анху эле эң көп хадисти билген сахабалардан. Аллах Таала Анас ибн Маликти жана энеси Румайса бинти Милханды өз жакшылыктары менен сыйласын.
бізден сахабаларға болған сүюімізді көбейтсін. Аллаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.